Дагы эле болсо эң алгачкы пикирин, оюн мына биздин кошуна бир тууган казак мамлекетинин президенти Токаев билгизди. Biz tez aranın içinde ошол Борбор Азиялык жыйынды уюштурушубуз керек. Бул маселени сүйлөшүүлөр аркылуу эртерээк чечиш керек. Андан ары ырбак күчөп кетелекти чечишибиз керек деп Токаев. Мирзаев, Өзбекстандын президенти, ал дагы өзүнүн мындай бир жакшы ой сунуштарын, пикирин айтты, тынчтык жол менен чечүү боюнча. Анын акырында кечээ мына Россиянын президенти Путин дагы айтты, эгерде ушундай эме болсо, мен өзүм ушундай ортодо арбитр туруп жараштырганга, маселени чечкенге мен деле мындай аралашып бергенге мындай макулмун деп туруп, ал да өзүнүн пикирин пресс катчысы Песков аркылуу билдирди. Ошон үчүн бул ОДБКда, Евразиесте, Шанхай уюмдардын биримдигинде, Таможня союзда иши кылып, бүтүндөй баягы уюмдарда биргеликте ушундай бир болуп маселелерибизди бир чечип аткан мезгилде бул тажик тараптын ушундай бир маселени кескин түрдө агрессиялык жол менен чечүүсү өтө туура эмес болуп калды.